Ушундай болуп өсүп аткан маалда дагы баягы эле бузукулар, баягы эле ушу мамлекетти дагы бир ызычууга салса экен деген үмүттөнгөндөр бар. Алла таалам турат, Кудай турат. Урматтуу эл журт, дагы бир жолу силерди менен жолугуп турганыма сүйүнүп атамын, кубанып атамын. Кудай кааласа, ден соолукту Алла таалам берип турса, силер үчүн кызмат кылыш биз үчүн сыймык. Силер үчүн чуркап, иштеп кызмат кылайлы. Биздин кылган кызматыбыз өзүбүз жеке өзүбүз, бала чагабыз үчүн эмес, силер үчүн. Бардык кызматыбыз эл үчүн. Элибиз жыргап жашаса, жакшы жашаса, элибиз кичине ыраазы болсо деген үмүттөбүз. Ошондон силерге ден соолук тилеймин, жакшылыктар тилеймин. Кудай кааласа баары жакшы болот деп айтып кетем. Саясат кыла турган маал эмес азыр. Азыр Кыргызстандын бүтүндүгү керек бизге. Ошон үчүн топтолуп отурабыз биз. Топтолуп отуруп ушу элге үнүбүздү угузайлы, бийликке үнүбүздү угузайлы. Камчыбек Ташиевдин аркасында калың эл бар, 7 областын эли бар, бизге окшогон патриот жигиттер бар. Мына Кыргызстан аябай өнүгүп атат. Ошону колдошубуз керек биз. Кайдыгер карабашыбыз керек. Саясат токтотуп турушубуз керек да. Биз ушуну эле суралабыз жогорку кеңештен, жана ушу политиктерден ушуну суранабыз да. Ошол биздин топтолгон максатыбыз. Азыр ушундан пайдаланып элди дүрбөлөңгө салып атат да. Булар Кыргызстанга кыянаттык кылып аткан жери. Аны бардыгыбыз көрүп турабыз. Саясат кылып атат ушул нерсени. Ушуларды саясат кылып, элдин көзүнө көрүнөйүн, угулайлы максат болуп атат. Булардын максаты ошол эле. Мен ушундай түшүнөм. Эл да ушундай түшүнөт деп ойлойм. Мына эл телевизордон ар биринин колунда телефон бар, YouTube'дан көрүп атат. Абдан жакшы иштерди кылып атат. Анан эми анча-мынча адамдар эле мурдакы бийликке жетпей калгандар өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн дагы элди козгоп атат. Элди биз чакырып кетер элек. Ушул айткандарына башка немеге ээрчибей, мына азыркы болуп аткан немени көрүп туруп, тынчтыкты каалайт. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер, суранамын. Мисалы үчүн мен азыр карасам, фейктер жазып атат. Фейктер эле эмес, кээ бир журналисттер, кээ бир блогерлер Камчыбек Ташиевди баягы жинди деген справкасы бар деп. Ал ошол врачтар ошону карап антип мынткен деп. Бул жалган, бул туура эмес. Урматтуу мекендештер, мен ушул сөздү айтып коеюн. Мен азыр экөөнүн ортосуна да кирбейм. Мен Садыр Жапаровго да тартпайм, Камчыбек Ташиевге да тартпайм. Себеби мен сөзүн башында айтып кетпедимби? Мурунку оппоненттердин ушул азыркы Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин оппоненттерине мен кандай ачык эле айтайын, Өмүрбек Текебаев башкаларына каттуу айтып, керек болсо ошолор көп кыянатчылык кылып койду да, анан аягында келип алар достошуп кетти. Элчи болуп атышат, дагы бирөөсү советник болуп атат, дагы бирөөсү бир кызматты ээлеп атат да. Ошондон кийин мен эркектердин ортосуна кирбей да койдум. Азыркы болуп аткан ситуацияга мен комментарий да бере албай атам да, себеби мен экөөнү бүгүнкү күнгө түшүнбөй атам да, эмнеге ушундай болуп кетти. Же айлана чөйрөсү атайын ушундай жасадыбы депчи, экөөнүн мамилесин бузуп, тиги Садыр Жапаровдун бийлигин алсыратабыз дештиби, же Камчыбек Ташиевдин өч алабыз дештиби билбейм. Бирок могу чындыкты айтып коеюн. Камчыбек Ташиев боюнча андай справка болгон эмес. Болгону ошол 3 врач аялдар
болгондо дагы башка улуттун өкүлдөрү, аялдар келишип тиги больницада жатканда булар. Анда дагы Икрамидин Айткулов эле прокурор, адвокаты мага звонить этип калды. Эже чөтө Минздравтан врачтар барыптыр. Ар түрдүү мындай айтканда узкий специалисттер. Мен түшүнбөй калдым. Сиз мен менен барыңыз дегенде мен барганмын. Барсам ошол эле Садыр Жапаровдон, Камчыбек Таштын башкаларынан азыр түрмөдө жатканда психологический состояниеңер кандай деген мааниде келип, булар анкета толтуруп атышкан экен. Ошондо келгенде Камчыбек Ташевдин эч бир жаман ою жок. Хорошо, сурооңор берсе бергиле, мен жооп берейин деп болгону жооп берген да. Биз келип калдык. Анан естественно, мындай айтканда биз бөгөт койдук. Эч кандай силердин немеңер мындай суроолорду берүүгө акыңар жок деп. Мен айтайын дегеним, Камчыбек Ташиевдин андай справкасы болгон эмес, болууга да мүмкүн эмес. Ошол жакшы жигиттер дагы кийинки мезгилде фейктер аябай жаман сөздөр менен жазып, мен баягы айткандай жугундуга уруп коюшту да. Элибиз дагы Facebook деген баракчадан эмнелерди гана окубайт. Кээде баштары айланып калат, кимисине ишенерин билбей калат. Ошон үчүн биздин элибиз акты караны ажыратып алыш керек да. Түрмөдө бир сындырым нанды мындай айтканда тең бөлүшүп, жешип, аябай көп кордукту көрүшүп, акыйкатсыздыкты, адилетсиздикти тегиле мындай айтканда кемсинтүүнү да көрүштү да. Кемсинтишти да алардачы. Мына ошондой немеден кийин, бийликке келгенден кийин кантип ушул бийликти бөлүп алышпады деп. Бул менин эки дос деп коюп атпайбызбы? Булар менин эки иним. Мага бир туугандай болуп калышканда, мен экөөнү бөлүп көрө албайт элем да. Ошондой эле жөнөкөй эл дагы экөөнү бөлүп көрө алышпайт атат. Бүгүнкү күнгө дери бул чындык. Анан ушундай болбосо экен деп мен дайым айтат элем, экөөңөрдүн ортоңордон кара мышык эмес, ак мышыкты өтпөш керек деп. Мына ушул мени өкүндүрдү, чынын айтсам, зээним кейитти да. Анан азыр аябай каралашып атпайбы Камчыбекти, Кыдыршаевди. Эртең эле ушул эле фейктер Садыриним каралашып чыгышы мүмкүн да. Мына ушул нерседен арылгыла деп атам да мен, бийликтичи, мына ушуну жок кылыш керек деп.